Мейирман айымдар ар кандай шарттарда иш алып барып, бейтаптарга өз убагында сапаттуу жардамдарды көрсөтүп келишет. Бир эле мисал, дүйнө жүзүн COVID-19 илдети каптаган маалда ак халатчандардын, алардын ичинен орто кызматкерлердин жан аябай жасаган кадамдары көрүнүп турду. Siz kalmazsanız sizlerge gelin dağın. Айдай Жайлообай кызы Борбор калаадагы номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунда мейирман айым болуп эмгектенет. Өзгөчө пандемия маалында күнү түнү кызматта болгон. Ал туура кесип тандаганын, элине пайдасы тийип жатканына сыймыктанаарын айтат. Биздин күнүмдүк жашообуз келгенде эле өзүбүздүн пациенттерибиз менен башталат. Баягы үйгө барсак дагы ал пациенттерибизди ойлонобуз, тигини анализге жөнөттүк эле, муну бүттүк эле деп. Келгенде эле алар менен учурашпай, келиңиз деп ушинтип баштайбыз. Баягы бул жердеги кызматыма ыраазымын. Бул кызматты тандап алганыма да өзүмө кээде аябай сүйүнөм. Көп жерлерден баягы сыймыктанам да. Көп адамдарга мына мисалы былтыр аябай эмесин бирлик кызматыбыздын даражасы канчалык экенин сездик. Былтыр бир кишиге барып жардам берсек дагы бизге ушундай алкыш айтып атышты. Ошол нерсе бизди аябай кубантты. Ушул кызматты тандап алганыма да сүйүнөм. Каарманыбыздын бир күндүк убактысынын көпчүлүк бөлүгү дал ушул борбордо өтөт. Күн сайын ал таң эрте өзүнө тийиштүү бейтаптарды кабыл алып, алардын саламаттыгына кам көрөт. Мейирман айымга Кызыл Аскер конушунда жашаган 1300дөй жаран туура келет. Бишкек шаарынын тургуну Турганбек Качыбеков борборго бат-баттан кайрылып турарын айтат. Кызматтарды так кылышат. Бизге өтө чоң кызмат кылып беришет. Биз ыраазыбыз. Şu kızların geleceği keng bolsun, işleri ийгиликтүү болсун, өздөрүнө Кудайым береке берсин. Ар дайым ушул кызматтарынан чарчабай, чалыкпай иштеше берсин, биз каалайбыз. Здравствуйте, Ковалева Алла. Здравствуйте. Айдай Жайлообай кызы дагы башка үй бүлөлүк медицина тобунун кызматкерлери сыяктуу эле өзүнө бөлүнгөн аймактарда үймө-үй кыдырып, жарандардын ден соолугунан кабар алып турат. 60 на 100. На 100 это много. Да, вот поэтому, наверное, голова болит. Менин участкамда көбүнчө жалгыз жашаган кары адамдарыбыз көп. Ошон үчүн жумуш эмес убакытта деле алар чалат кээде жардам сурапчы. Башым ооруп атат дейт, же болбосо башым тегеренип атат деп чалышат. Ошол убакта үйдөн келип, давлениясын ченеп караганга туура келет. Соңку жылдары мамлекет калктын баардык катмарларына сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн көзгө алынаарлык аракеттерди көрүүдө. Анын алкагында жаңы клиникалар, медициналык борборлор курулуп, сапаттуу жана заманбап жабдуулар менен камсыз болууда. Ак халатчандардын айлык маяналары да 2 эсеге көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 25 миңге чамалуу мейирман айым бар. Анын 3 миңден ашууну Бишкек шаарында калктын саламаттыгына кам көрүп келет. Биздин жалпы система кылып аткан кызматынын эң керектүүлүгүн биз баарыбыз жалпы 20-жылы пандемия ковид башталганда көрдүк. Ошондо биздин медициналык орто кызматкерлердин кызматын талаада дагы, үйдө дагы, госпиталдарда, жанагы кызыл зоналарда күнү түнү иштегендерин баалап кетишибиз керек. Себеби алардын жардамысыз биздин дарыгерлердин кылган кызматынын көп нерсеси өтөсүнө жетпей калышы мүмкүн. Белгилей кетсек, мейирман айымдардын кызматы эң биринчи жолу англиялык Флоренс Найтингейл айым тарабынан Крым согушу учурунда колдонулган. Ошентип 12 май мейирман айымдардын бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилөө жөрөлгөсү 1971 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Ал эми Кыргызстанда бул кесиптик майрам 1993 жылдан бери белгиленип турат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.